değiliz. Bu alan varlığı hepatiti varlığı çok bu dediğin analiz tapşırış gerek. Sebebi hepatiti var olsa, bilinmeyi, üstüne biz vaksina жасап koysak, ikisi canan oldu. Oşolacaklarımız. Daha üstüne kaytalak koyayım, medragotikler için bir dozda vaksina. 390 son. Anıları akıl gerçekte 400 son verebilir. Sebebi 350 son veren, 300 son veren olan 400 son desene raşık dedi. Öğretim takpalı oluna. Hazır bu жерде түшүнүп бересизби? Мындай уланып болуп да, биринчиден жанагы азыр Сапар Тобокелдин айтып кеткенде мүмкүнчүлүк бар да, азыр жанагы элдерди көбүрөөк жанагы эмден өткүзүп, ошону аныктап, анан мына баары тактагандан кийин ошо мониторингдеп жүргөндөн кийин мисалы ошо Ташкент шаарынын бир күндө өзүнүн жергиликтүү бюджети бар, билесизби? Ошо жергиликтүү бюджеттө мына ушуну киргизсеңер болот. Сунуш менен шаар кеңешинин депутаттары менен сүйлөшүп киргизип, мына быйыл болсо 20-жылы, 20-жылга мына ушуларды анализ кылуу, жана өзүңүз айткандай жанагы шарттарды жуктургу, инвалидтер болсо ошолорго ошону каржылоо жагы боюнча бир определенный сумма киргизип калсак болот. Ошол менен иштеш керек да. Не только шаар эмес, айылда райондон келгендер бар, айылдык кеңештин депутаттары бар. Мына ушулар тыгыз иш чапаш керек да. Бул деген биринчиден ошо мына Алматы мэрия отурабыз жана. Шуга көбүрөөк көңүл буруп, жанагы себеби мына Кыргызстанын саамдык сактоо министрлигинин айтпайбы, 20-iyul 594 буйругу. Именно ошол жанагы вирустук гепатитти баягы эпидемиологиялык көз өмүргө алуу, ошо буйрук алдын алуу иштерин болчу экен да. Ошол көбүрөөк сиздер жанагы эжеке айтканы туура, биринчисиздер өткүзүп, элге түшүндүрүштер жүргүзүп, анан ошол сиздерге келген ооруларга ошолорго бир ушул маселе болуш керек да. Ушудан өткөн жоксуңар деген ушаны көбүрөөк чапаш керек да. Көбү сиздерден айшылык да. Ошон үчүн мен жана эжеке келгенде бир пример айтып бердим. Бул болгон окуяны айтып бердим. Менин тааныгымда күчтүү врачтан айтып бердим. Мына ушул күчтүү врач мына шаарда иштеши, шаарда мамилеси байланыш бар да, иштеп жүрүп, күнү түнү иштеп жүрүп, мына ушул жуктуруп алууга каза болгон. Эл деп ошол оорулардан жүрүп, мына ушундай бир кокус болуп, өзү жууп калган, эмне айтып калган, жууп калып деп. Бул болгон окуя, ошон үчүн мен ойлогонум, ошо сиздер өзүңүздөр алмага, ушундан өтүп алсаңыздар, анан элге түшүнүштөрдү жакшы түшүнсөңүз, мен ойлойм, муну баары бир жерде болду, биринчи эл өзү айткан, мына мен ушуга текшерип береличи кандай. Сурооңуз бар? суроолор бар азыр. Бизде мындай болот койбу? Борору жана сиз айтып атасызбы, калаалык эстекөлдүн нарын караганда. Маселене бизде көп да, көбүнчөчү. Статистикада Жалал Абад областында 18971 адам бар гепатит. Бул көп чынын айткандачы. Анан кийин азыр вакцина ал деп шектөөлөр сайылы баштады, чынын айткандачы. Анан бизде элге түшүндүрмө да бериш керек да. Элге түшүндүрмө болбосо вакцина эч ким сайбайт, чынын айтканда. Ал эмес жөнөкөй прививканы эч ким албайт, катышыпчы. Жөн эле рекламалар турат, ошонун ордуна рекламага илиш керек да. Именно ушу гепатит боюнчачы. Анан кийин азыр биз оорууну алдын ала алып атабыз, ал туура. Анан еще жаңа эмелерди да алыш керек да. Мисалы азыр маникюр, педикюр, парикмахерскияларды карап көрсөңөр, эч бир аларда илгери стерилизация болгон. Азыр любой эле кичине акча зат бир бутик ачып алат дагы, ал жерден чач ала баштайт да. Уже контакт болгон гана жерден жугат да. Анан кийин азыр биз бул жер нерсени баа сен азыр сураганыңыздын себеби бул 350 сом, 390 сомдон боло турган болсо, бир үй бүлөдө 7-8 адам болушу мүмкүн да. 7-8 адам боло турган болсо, анын жол киреси бар ошочу. Анан ал 3 жол алат да катарынанчы. Карапайым элге кыйын да, анткени айлык акы бир аз бизде төмөн, чынын айтканда. Анан ошого болгондо аны өзүнчө караштырабыз да. Ошого кайрыласыздар. Ошол семейный случайлар болгондо аны өзүнчө караштырып жеңилдетип кетет. Мындай болот койду. Биз мына элге жеңил кылабыз атасы баасын арзандатып. Биз мына пайдабыздан кечтик. Кураяштын башка жактан эле турган мүмкүнчүлүктөр бар. Мына мен ошо бир эле кишиге коюп койдум, 15 жылдан бери 5 эсе кымбат сатып атат. Азыркыга чейин. Топтура. Ошон үчүн ал жагы менен каратабыз. Анан элге түшүндүрүү боюнча, мына кураяш бүгүн мына 5 жылдан бери ошо телевизордон, радиодон айтып, элдер интернеттен карап, ошо өздөрү келип дарыгерге мени обследовать этип бериңиз.
Bana vaktini sahip vermestegen jengelerine jetip kaldı. Buna men jakından beri 3 ayça oldu. Bana gelgen buna menen 3 okulda 3 jarım min kişi turar. Hepatit menen, siroz menen, Altaylı'nın hepatit menen olgan. Oşolurga men aytıp kaldım. Buna neme davatçıları. Şu 4 klas bilimi var, davatçım oldu. 2 jogorku bilimi var, kişinin montalık koyuldu. Aytıp süylöşüp. Bana men ayttım, bunlar var, bunların tuğan oğullar var, Çorny Kastanar var, bargan jerde, uşu aytıp kalgaçı, bu ben hepatit menen oğruyum degen bu sifilis emes, tuberkuloz emes, uşuntuk men oğurup kaldım ele, uşunday doktorga barıp жүрөм. Oğurup kalbaş üçün vaktsina degen var eken. Buna uyetarak tapşırış gerek eken. Buna uşun belesiyedin musulmançılık milletine. Bunun üçün davatçılar geç kurun, her birimizin teşik, barıp biz davatçılarda siz girmelerinde jaltanabız. Bu Kuday'ın işini aktarmaktan kişi, men kapır olduğumda bunu girgizleri koyup. Ayın üçün oşu siler, dargerler, jönel adamlar, başka birbirine oşonu aytpay. Davatlarını aytış gerek. Oşonda men keyin oğullar oşonu. Biz bu boyunca bir жылдан beri иштеп атабыз да, şu Бор оору боюнча. Бор оору боюнча иштеп атабыз. Азыр мынакей Жалал Абад, Мали суунун аксы тарап уже гепатит эмне экенин түшүнүп калды. Буга чейин эч бир адам гепатит эмне экенин түшүнгөн эмес. Бир нерсе десең бул кара сарык болгон дейт. Бул кара сарык ал Бор оору болгон. Бул гепатит А, Б, С, Д болуп бөлүнүп атпайбы? Бул только кан менен контакт. Анан азыр биз бияктан вакцинацияны салып келген менен деле бул жакта көп адамды ооруп атат да. Элге жакшынакай түшүндүрмө бериш керек да болуп атат да. Азыр Бишкекте столицада чынында сиз айтып атпайсызбы, учетунда турат депчи. Алар жакшы жана сизге келгенде өзүңүз ар бирине бирден отургузуп түшүндүрөсүз да. А биздеги могу айыл жергесинде, могу райондордо эч бирөө билбей атат чынын айткандачы. Азыр сиз айткандай эле кичинекей жаш кыздар бизге кайрылып атат. Мен боорум ооруп калды, гепатит С болуп калдым деп. Ал ошо больнойдон жуктуруп атат да. Ошого оорунун алдын алуу боюнча дагы элдерге жакшы түшүндүрмө бериш керек болуп атат да. Былтыр мынакей 2018-жылы 103 адам барып боорун алмаштырып келди. Анын 5-өө каза болуп калды. Келгенден кийин дагы бунун дары дармегин эч ким түшүндүрүп бербей атат да буга дагы. Нургазынын группасынан Кыз жаш күчтө ошо кайрымдуулуктун жетекчиси болду. Нургазы ошол азыр ушуна мамлекеттен жакшы көңүл бөлүнбөгөн үчүн мисалы мына Минздравда ошондой бир комиссия түзүлгөн. Ошо пересадка печинге жөнөтө тургандарды көрөлү. Ал өзү инициатива көтөрүп иштебеген үчүн ага бир да киши кайрылганда ойлойт, мен кайрылсам бекер Минздрав мага акча төлөп берип пересадкага жиберет деп. Анын жетекчиси хирург өкмөдө сиз мага информация бериңизчи бир бүтүрүп алам деп. Эми ошон үчүн азыр гепатит Б болгондор дагы өзүнчө уюм түзүп алып, правительствого чыгып, анан Нургазы ошо премьерге барган бизде Минздравда рабочий группа бар. Ошо гепатитке каршы туруу боюнча жанагы ошол чоң бюджет алынга телефон чалып мен иши барып айттым, майда кайтып деген ошолордун арасында силер экенсиздер. Пересадкадан кийинкилер дагы неме түзүп алыптыр, коом түзүп алыптыр. Мына мен түздөрдү бир кишини да пересадкага жибергеним жок. Я рекомендую. Эми ошонун арасынан Майназарова деген ал өзү телевизордон эле информация берип жүрөт. Ошол эң көп проблема пересадкадан кийин болуп атат. Мен азыр кечээ индустар менен да сүйлөштүм. Пересадкадан кийин дарылар болот, чтобы отторжение болбосун деп, аны доктор да стоит. Ошону кандай кылып назначение этиш керек. Диетасы башкача, жанагы өрүктүн да кабыгын жебеш керек. Гилястын да кабыгын жебеш керек. Кимди гилястын тазалап отуруп, антигендер ошодон да каза болгондор. Анан ошо мен ошо бир клиника менен сүйлөштүм. Бизден 2-3 врачты үйрөткүлө, как лечить после пересадки печени. Мен бул симпозиумга барганда да сурагам. Пожалуйста, пусть ваш Минздрав направляет это, Минздрав металлат деген күнчүлүгү жок. Ошон үчүн биз өзүбүз ошондой контакт түзүп, ошолорду пересадкадан кийин көзөмөлгө алып, милдетти моюнга илип, ошолорду биз карай турган болобуз. Буюрса ошону эметип атабыз. Анан дагы ушу биздин адамдарды лор врач Паралыжыда өтө тяжелый болчу.
мен қанша жыл саған пересадка керек пересадка десем жоқ қойыңыз сіз жақсы даралап тұрсыз сізден эле даралап ой мен мақтап қойғаныма рахмат ой но бұл оның перспективасын мен білемін рано ошондой болот мен бир жолу билетип атсам балдар телефон чалып атат апам ардымен сүйлөбөйлү бизди тааныбай атат эмес деди пересадкага бар деп едим беле 2 айдан кийин барам деп атты беле аны күтпөйт да азыр бир любой больницага жакына менин назначениемди жасасын анан кийин тияка барыш керек честно говоря мен аны эже ойлоп калдым дедим себеби өтө ардымен сүйлөп билетип калдым это прикольно предвестники прикольно и бир жарым жыл 2 жыл өткөндө Майя Назарова айтат ошо интервьюде телевидениеде биз ушинтип өзүбүзчө коом түзүп алганбыз пересадкадан кийинкилер биздин арабызда врач бар кайсы врач айтса ошол врач анан өткөндө телефон чалдым Айсал Канат сен барсың бармы эмне болду ушу пересадка жасап келип бир жыл балдарым Бишкектен үйгө жибербей азыр ишке чыгып калбадым да анан мен айттым мен сага эмне жамандык кылдым эле ушундай болду же жакшы болуп келдиң деп телефондо чалып айтып койбойсуң десем ушинтип эле чыгынбай анан небере балган өзүңөзү я ее 5 лет лечила тяжелейшая была ал эч ара 5 жыл өлүп кала турган киши болчу биз ошолорго деле таарынбайбыз ошентип келип телефондон алло почта эже мен пересадка жасап жакшы болуп келип калдым деп дагы айтпай вот такие вот дела поэтому Честно, акыркы суроом да. Ушу бороону алдын алуу боюнча баягы эме болуп берсе жакшы болмок да. Баягы рекламаларын илип элге жакшы түшүндүрмөчү. Телевидениядан, радиолордон, интернет аркылуу жагы түшүнүгү жакшы врачтар чыгыпчы. Анан экинчи сунуш азыр бизде кан аркылуу контакт болуп атат да, только кан аркылуу жугупчу. Ушул нерсени да бир аз хотя бы комиссия түзүп мындай көзөмөлдөп берсе да жакшы болмок да. Анткени могу бороорлардан биз өзүбүз аралашып иштегенчи көрдүк. Мындай болсо протокол жасап коет, протоколдо көрүндү 8 түрдөн жуга турган негизги эмелерди көрсөттү слайдда. Ошол протоколду жазып туруп, эме кыласыз, биринчи ошол протоколду белгилеп коюңуз, ошо медиктерди өздөрү өтүү боюнча милдеттүү түрдө буйруктун аткарышы боюнча райондордо ошо биз түзөтөбүз, протокол малдыра биз корректировка жашанып анан ушуларды жанагы элге түшүндүрүш керек, анан көрүнүп жарнакага чыгаруу, илүү, алдын ала иштер боюнча жер жерлерде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ишибиз болчубуз. Протокол жөнүндө. Ошондо жер район шаарга жетет да, анан биз ошону көзөмөлдөп жылдын 7-9 айда ошондо кандай иштеп жатканыбызды акылышат. Азыр уруксат берсеңиздер, урматтуу бүгүнкү семинар башчылары, биринчиден ошол сиздердин атыңыздардан ошол Сапарбай өкүлүнө чоң каршы берип, мына рахмат айтабыз экен. Жалал Абад чаны, Жалал Абад тегине, Жалал Абад областына таарымаңыз. Биз ар дайым сиз мененбиз, элдербиз, Жалал Абад областына 1 миллион 200 миңден калкыбыз бар. Чоң иштер туктап калса, өзүңүз келип бизди дагы сүйүндүрүп отурасыз, мынакей ошол филиалдын бир бөлүмүн ачууга. Сизге рахмат, ийгилик, каалап, ден соолук. Жалпы ушул биздин